Достор, саякат программасы өз иш сапарын бүгүн кыргыздарга каада салты, үрп адаты жана маданияты менен окшош болгон, жана ошондой эле дүйнөгө өзүнүн ашы жана ошондой эле ак пактасы. Бул Хастимам аянты жалпы Өзбекстандын жана Ташкент шаарынын диний борбору болуп эсептелинет. Ал эски Ташкент шаарынын аймагында жайгашкан. Эң башкысы айта кетчү жагдай, ушул жерде жайгашкан медресе, мечиттердин бардыгы 1966 жылы болгон чоң жер титирөөдө эч жабыркабай толугу менен сакталып калган. Ар бир Өзбекстандын борборуна келген меймандардын назарын өзүнө буруп, кызыгуусун жараткан Хастимам диний борбору. Ал бекеринен Ташкент калаасынын мусулмандарынын жүрөгү болуп саналбайт. Анткени байыркы мечит, медресе жана диний ишмерлердин көрүстөн эстеликтеринин бардыгы ушул жерде топтолгон. Мынакей мен турган ушул жерде негизи эле ушул Хастимам медреселер комплексинин биринчи салынган, өзүңүздөр көрүп аткандай эле мечити турат. Бул жерде улуу окумуштуу диний көз караштардагы көптөгөн китептерди жазган акылман Кафай Шашининин көрүстөнү, мүрзөсү коюлган экен. Андан кийин гана ушул жерге көптөгөн анын тегерегинде медреселер жана ошондой эле мечиттер салынган экен. Жүрүңүздөр, урматтуу теле көрүүчүлөр, анда сиздер менен ал кишинин жаткан жайын карап көрсөк. Мынакей Абу Бакир Кафай Шашинин жаткан жайына да келип отурабыз. Сиздер көрүп атасыздар, бул жерде туристтер абдан эле көп экен. Андан тышкары кичинекей балдар дагы көрүп атышат. Мына ушул жерде ошо кишинин жайы коюлган экен. Абу Бакр Мухаммед ибн Исмаил аль-Кафай аль-Кабир аш-Шаши. Ал мындан 1000 жылдан ашы убакытта жашап өткөн. Бирок бүгүнкү Ташкентте Хазирети Имам сыйлуу наамын билбеген бир дагы адам жок. Аль-Кафай Шаши 903-904 жылдары аш-Шаш, башкача айтканда, азыркы Ташкент шаарында мусулман динин катуу карманган кол өнөрчү чебердин үй бүлөсүнө туулуп өскөн. Ал убакта уйкаш окшош аттар көп болуп, ысымдарга сөзсүз кишинин кесиби жазылгандыгына байланыштуу анын узун аты Исмаил уулу Абу Бакр Мухаммад Ташкенттик кулпу чебери деп чечмеленет. Чечкиндүү акын, көп тилде сүйлөй билген окумуштуу мусулмандардын укуктары тууралуу жазылган китептери бүгүн да кайрадан чыгарылып, эң баалуу болуп саналат. Хазирети Имам аянтындагы өзгөчө орунду ээлеген имараттардын бири мынакей сиздер көрүп аткан менин аркамдагы ушул диний Курандар жазылган китепкана болуп эсептелинет. Бул жердеги эң ыйык болгон нерсе Османдар, Осман империясы эмес, Осман арабтары жазган 7-кылымдагы эң дүйнөдөгү эски Курандын сакталышы болуп эсептелинет. Бирок урматтуу теле көрүүчүлөр, бул жерде улук саатсыз тартууга болбойт экен. Ошол себептен ал Курандын сиздерге өзүн көргөзө албайт экенбиз.
Бул жерде чыгыштын белгилүү баа жеткис кол жазмалары жазылган китепканадагы жайгашкан. Анда атайын бөлмөдө 7-кылымда жазылган Курандын түп нускасы сакталган. Ал 353 барактан туруп өтө чоң көлөмдө. Ыйык китеп 100 жылдап Медина, Дамаск жана Багдад шаарларында сакталып, андан Темирландын бийлиги учурунда Осман Кураны Өзбекстанга келген. Hazreti İmam dini аянтчасындагы дагы бир мынакей өзүңүздөр көрүп аткан бул медресе 16-кылымда курулган экен дагы. Анын аталышы Баракхан экен. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле бул жерде бүгүнкү күндө дини багыттагы эч кандай окуулар өткөзүлбөйт. Себеби өзүңүздөр көрүп аткандай эле бул жердеги бөлмөлөр ижарага берилип, келген чет элдик туристтерге атайын өзбек калкынын кол өнөрчүлүгүн жана каада салтын көргөзгөн көргөзмөлөр коюлган. 16-кылымда курулган Баракхом ушул медресесинде биз жана сөзүбүздүн башында айтып өткөндөй эле көптөгөн кол өнөрчүлүк менен иштеген чеберлер, ууздар ушул жерде өз өнөрлөрүн көргөзөт экен да. Мынакей биз турган бул Абдулазиз агабыз атайын жыгачтан ар кандай Куранды коюу үчүн жана башка кызыктуу буюмдарды жасайт экен да. Келиңиз анда айтып берсеңиз Абдулазиз. Сөзүнүн башында эле ушул мага кызык болуп атат да, ушул китеп текчеси. Бул эмне үчүн жазалат, кандай жазалат, эмнеден жазалат? Bu kitap koyadigan anaqamızı lauh deyiladi, nomi lauh buni. Buni ota-bobolarimiz yasab kelishgan, ilgaridan bo'lgan narsa bu. Buni yong'oq yog'ochidan yasaymiz hozirgi paytda. Hamma yog'ochdan yasasa bo'ladi. 4 xil ochiladigani bor, 10 xil ochiladigani bor, har xillari bor. Mana hozir yonimizdagisi bu onsora ochiladigan, 4 xil ochiladigan holat. Ochib ko'rgizsangiz. Hop, mana hozir ochig'ida yopibdi u mana. Ha. Kelamiz. Yoniga mana bunday qilib ushlanadi. Ikki tarafidan siqib ochib ko'riladi. Mana ochib qo'yildi. Bu bir. Mana bunday holatiga kitob qo'yib turib ochiladi. Bu birinchi holat. Hop, keyin ichidagisini mana ichidagi ikkitasini qo'l bilan ushlanadi, tepaga tortib turib, yonga tortiladi bu. Bu ikkinchi holat. Buni ham kitob qo'yiladi, ochiladi. Hop, buni birinchi holatiga qo'yiladi. Mana bundogi faqat buni bittasini olib turib, bundoq tortib yoniga mana ko'rinyaptimi? Mana bu yoqda mana siqtirib qo'yildi. Bashinda qo'ysa ham bo'ladi, sal ko'tarsa ham bo'ladi, mana o'zgartirsa bo'ladi. Hop, keyin mashinasini o'zini shundoq aylantirib qo'ysa, kitobimizda endi bu mana kitob bo'lsa agarda bu yoqqa planshetni deb qo'yib qo'ysa bo'ladi ekanda. Planshetni ham qo'ysa bo'ladi. 4 bag'itda. Eng yaxshi. Mana shunday holati. Keyin buni kerak emas bo'lganda shundoq yopib qo'yiladi, kitoblar bilan birga bir qatorga o'qib qo'yiladi. Mınaki mo'l qutichalaringiz menga qiziq bo'lib atdi. Bu qanday quticha? Bu emneni tushuntiradi? Hop, bu qutilarimizni hozirgi paytda buni ilgari qalamdon qilib ishlatilgan. Qalam saptarni qalam soladigan, shu paytda asrash uchun qalamlar boshqacharoq bo'lgan-ku. Hozirgi paytda mana buni endi taqimchoqlagan bo'lyapti, qalamdon ham qilib ishlatyapti. Kim nima solsa solamayapti. Bu sekretni ochiladi. Sekretmi? Bu mana qopqog'i tepadan tortilmaydi, yonga ham mana chiqmayapti, ko'ryapsizlar. Buni mana yon tarafida, mana shu joyida ozgina siqsangiz mana bu yog'idan chiqib keladi mana bu narsasi. Ochiladi. Keyin mana qopqog'ini o'zimizga tortamiz, yonga qiladi mana. Ochildi mana. Yopilgan holatida yopamiz. Yopilamiz, mana shunday qilib yopdi mana.
Мына сага урматтуу көрүүчүлөр, эл болсоңор билип алгыла, ачып көрүп алгыла да. Чынын айтсам, сиз айтпасаңыз мен муну кантип ачыларын да билмейм эмес. Мунун ичинде калем сабак эмес, алтын жана башка бриллианттан бери айтып койсо да эч ким билбейт экен да. Эл болсоң ачып ал. Рахмат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей менин колумда турган ушул шамчырак эмнеден жасалган деп ойлойсуздар? Мен түшүнүп элатам, сөзсүз түрдө табышка кыйын болот, анткени мен өзүм араң азыр угуп алып таң калып атам. Чынын айтсам, бул жыгачтан эмес, темирден эмес, чоң гана ашкабактан жасалыптыр. Булардын баарын жасап, мына мен турган ушул жердеги устаканада иштеп аткан биздин агабыз, атыңызды айтып өтсөңүз? Рустамбек Ибрагимов. Mana qo'lingizda ushlab turgan qabaq. Asosan mana qabaqning mana asl nusxasi hali bu ishlanmagan, bu quritilgan. 1 yil davomida quritiladi bu. Bu quritilgandan keyin ishlov beriladi. Ishlov berilish uchun buni tayyor holatga keltirib olish kerak. Buning ustida o'zini Мынакей, мен көрдүм да, мына ушул жерде мынакей шамчырактар, кандайдыр бир музыкалык аспаптардын баары илинип турат. Мунун баарын боёйт экенсиздер, боёк менен. Кийин өчүп калбайбы? bu o'chmaydi. Ден соолукка зыян эмеспи? Ziyon emas. Bu ekologik toza. Өзгөчө болуш экен. Bu bizning mana bu qabaqdan yasalgan. Бул жерде урматтуу делегөчөлөр баса берилип кетейин, Өзбек улутунун өзүнүн атайын оймо чийимелери коюлуптур да. Qabaqdan yasalgan mana. Аш кабактан. Mana ash qabaqdan. Mana bu non uchun. Нан салат ичине. Non savati uchun, nonlar uchun mana yasalgan. Bu o'zimizni Нан ичинден көгөрүп кетпейби? yo'q, bu yaxshi buzilmaydi, yaxshi saqlanadi. Buni ichida emal yo'q. Buni ichiga qo'yilgan mahsulot nafas olib turadi. Ал эми менин аркамда турган мечит Минор деп аталып, ал 2014-жылы салынып, курулуп бүткөн. Ал бүгүнкү күндө Ташкент шаарындагы эң жаңы жана акыркы салынган мечиттердин бири болуп эсептелинет. Минор мечити 2013-жылы ошол убактагы өлкө президенти Ислам Каримовдун Минор махаласынын ичинде мечит куруу боюнча токтомунун негизинде курулуп башталган. Ал Анхор каналынын жээгинде тургузулуп, 2014-жылы 1-октябрда мусулмандардын ыйык Курбан айт майрамынын алдында аякталып, каалагандар үчүн эшигин ачкан. Имарат өзбек салтына ылайык салынып, 2 мунара жана төбөсү көк түс менен боелуп, алыстан өзүнүн назарын тартат. Ичине ыйык Курандагы аяттар жана хадистер жазылып, ага 2400 миңден ашык адам бир учурда намаз окууга шарт түзүлгөн. Ташкент шаарына келген конокторду, меймандарды суктандырып өзүнө тарта турган жайлардын дагы бир бул менин аркамда турган теле мунара болуп эсептелинет. Ташкент теле мунарасы Орто Азиядагы эң бийик көрүүчүлөр үчүн аянтчасы бар имарат болуп саналат. Ал 1978-жылы курулуп башталып, 1985-жылы 15 январда ишке киргизилген. Анын так ортосунда атайын меймандар үчүн ашкана жайгашып, ал 1 саат ичинде тегеренип айланып, Ташкент шаарын үстүртөн көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ташкент, Өзбекстанда енді сөзсіз алардын даамдуу тамактары, нан токоштору сөзсүз эсибизге келет. Мынакей биз турган ушул чакан жерде Өзбекстандын жигиттери, мырзалары атайын ушу ашпоздуулук менен алектенет экен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде таттуу токошторду жасайт экен. Салам алейкум, здравствуйте. Атыңыз ким? Шарабидин. Шарабидин. Канча жаштасыз? 18 жаш. 18 жаштасыз. Эмне тамак, биякта эмне тамак, эмне азык кылып атасыз? Эмне жазып атасыз? Эмне бул? Нан, токоч, лепешка? Бул кандай даярдалат? Бул? Даярданады.
Un. tuz, shakar. Анан бул жерде Bu yerda xamir. камыр. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, даяр болгон камыр ушул жерге сакталат экен. Un. Анан бул камырдын ичине туз, кум шекер, анан айран кошулабы, май кошулат, Май я? Yo'q, margarin. Маргарин, май кошулат экен да, анан мынакей момундай камыр болуп чыгат экен. Муну, анан муну эмне кыласыздар? Муну кантесиздер? Baytda eziladi. Кезесиздер, анан бияка алып келип азыр эмне кыласыз? Кылсаңыз көрөлүк. Граммын. Грамм канча грамм болуш? Канча грамм болуш керек өзү? 275. Мен үзүп көрбөйүнбү? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул токоштун граммы 275 грамм болуш керек экен. Азыр мен да аракет кылып кесип көрөйүн, колуман келбейби билбейм. Ашып кетти. Азыр кемип калды. Туура 275 болду. Канча сумдан? 1,5 миң сум. 1,5 миң сум биздин акчага которгондо 15 сом болот, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, аксакалдарыбыз биздин бул жерде сонун даамдуу тамактарды жасап атышат. Катта сонун тамактар экен. Эмне кылып атасыздар? Бул жерде эмне тамак? Узбек байрамона ошы. Праздничный плов. А как он готовится, плов? Первое жарится, потом варится, потом парится. Это сколько процедур? И сколько килограммов здесь сейчас? Килограмм 20-25. И насколько это порций? Это считается где-то 200-250 человек. И сколько времени уходит, что приготовление для такого плова? Минимально 2 часа, максимально 4 часа. Это самый распространенный плов в Узбекистане, можно сказать. А в основном это наше национальное блюдо. Это в первую очередь. Плов. Плов. А какие виды еще плова у вас есть, помимо этого? Праздничный плов, чахана плов, домашний плов, с картошкой, который вот это готовят. Где-то 4-5 видов. Вот скажите, пожалуйста, сколько стоит, допустим, порция такого плова? С 10 до 15. Тысяч сомов? Да. Это получается по-нашему 100-150 сомов, урматтуу телегөрүүчүлөр. А там дальше что у вас варится? Можем посмотреть? Это шеф-повар, это профессионал, это наш повар. Давайте, спасибо. Как вас зовут? Самалидин. Самалидин, салам алейкум. Очень приятно. Мы с Бишкека туристы, нам просто интересно. Такой огромный тай-казан, у нас это называется тай-казан. Скажите, пожалуйста, а что вы здесь готовите? Здесь для этого, для бешбармака, бульон для бешбармака. Вы тоже бешбармак готовите? Да, готовим бешбармак. А как вы готовите? Расскажите. Ну, тесто там бывает, мясо бывает там, конина бывает, конина. Вы конину кушаете, конину делаете? Не может быть. Нет, Узбекистан, Ташкент, все. Отлично. И сколько часов это все у вас варится вот на казане? Вот сейчас 7 часов утра на казане начинается, потом уже сейчас привод в обеде уже готово будет. 8 часов. 8 часов варится. А у нас всего 3 часа? Нет, мясо заберем, там кости там на 3 часа кость это. Остается кости? Кости и бульон. Для бульона. Все вкус там остается. А мясом что вы делаете? Мясо там конины есть, там баранина есть. Это все вместе? Да, вместе. Вот 2 часа оно кипит будет, значит заберем. А потом бульон там 8 часов там на маленьком остается. Отлично. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, килейген тай-казан. Бул тай-казандын ичинде бер жагы эле бир 150 килограммдын эти, наверное. Сколько килограммов здесь? Ну, примерно 100 килограмм. 100 килограммдын тегерегиндеги
эт ушул жерде мынакей баркылдап бышып турган учуру бир эскертете турган нерсе бизде байгыл беш бармакка эттерди койдукун бөлүп уйдукун бөлүп жылкыныкын өзүнчө кылса бул жерде баарын аралаштырып туруп бир казанга кайнатат экен дагы 2 сааттайын алып салат экен да сөөгүн дагы бир 4-5 саат кайнатат экен. Андан тышкары бунун бардыгы эң башкысы газ түтүктөрү менен гана кайнатылат экен.